Assalamu алейкум, кайрымдуу ага эжелер. Мына бүгүн биз жараткан Аллахтан насип кылып эмгекчил үй бүлө долбоорунун алкагында бул долбоордун негизги максаты бул бир үй бүлөгө дайым азык түлүк эле бере бербей, ага бир кесиптин ээси болуп калуу максатында ушундай Нокат районуна караштуу Кылжар айыл өкмөтү Найман айылында бир эженин үйүнө келдик. Азыр бул эжеге буюрса ушундай түз тигүүчү кичинекей машина жана аверлок машинасыны демир чагаларыбыздын колдоосу менен алып берип турат. Ал эми албетте мунун максаты жашоо шартын балким жакшы жакка буруп кетүү максатында. Ал эми бизге буга демирчилик кылып жаткан алыстан келген демир чагаларыбызга берсек. Assalamu alaikum. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Азыр бул жерде мына эски жатаканада үй бүлөлөр жашайт экен. Ошол турган эжекебиз Кудай буюрса ошо жашоосун жакшыртайын деп, башкаларга үлгү болуп берейин деп, ушул жакка кайрылып, ушул үй бүлөнү баягы жакшы бир жашоого буралы деп, ушул швейный машинка, аверлок сураштыр. Кудай буюрса мына алып келип атабыз. Себеби мындан ары дагы башка үй бүлөлөргө үлгү болуп, мындай жакшы жашоосун жакшы жакка бурат деп ойлойбуз. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн нарына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда, жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын, бул учурлар кайрылбаган ирме. Апа сиз мына билесиздер да, бүгүн кандай күн экенин, бүгүн жалпы жаз майрамдары менен кошо бүгүнкү күнүбүз дагы 8 мартка туура келип отурат. Мына ушул эжекебизге, апабызга ушул гүл. Апа, бүгүнкү майрамыңыз менен буюрса ушул дайым көңүлүңүз ушул гүлдөй болуп ачылып, көңүлүңүз ачылып, ушул неберелериңиздин, кыздарыңыздын жакшылыктарын көрүңүз. Ал эми Жифаргүл эже, ал эми бул машинкалар болгон болсо, ошол ага эжелерибиздин сиздерге бул белеги айткандай иншалла чын жүрөгүнөн тулган ошо өздөрү өкүл болуп келип отурат. Буюрса жакшылык күндөрдөн колдонууну сиздердин үй бүлөңүздөргө ийгилик каалайбыз. Сиздин ушул машинкалар менен көптөгөн ийгиликтерге жеткиле. Сиздин айымдар майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Ийгилик коштосун, бизге көпүрө болуп берген элим барсынбы кайрымдуулук фондуна дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик. Рахмат баардыгыңарга. Алла ыраазы болсун, өмүрүңөр узун болсун, дайым ден соолукта болгула. Мына ошентип эмгекчил үй бүлө долбоорунун алкагында балык эле бербей, кайырмак карматууну үйрөтүү долбоорунун алкагында буюрса ушул эжекелерибизге бир түз тигүүчү машинка, ал эми экинчиси 4 жиптүү аверлок машинкасы берилип отурат. Буга себепкер болгон ар бир ага эжелерибизге эң биринчиден ошол Тигибу компаниясынын иштеп аткан агаларыбыз Актан байке, Камил байке, Аскар байке, Азамат байке, Замир байке, Эрмек байке, Эржан агай жана Айпер эжеке, Эмирлан ага эжелерибизге баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса биз дагы үмүт кылабыз, ишенебиз. Ушул эжекелер жашоосуну буюрса жакшы жакка буруп кетүү алдында кадамда турат. Албетте буга сиздердин колдооңуздар менен болот. Эжеке, Мына кызым Жипаргүлгө мына машиналарды алып келип берип отурат. Ушулардын иштериге ийгилик, өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун. Ошо
Koşkonlar menен koşa karışsın, kızlarının, baldarının hürmetini körüsün, daima işleri aldığa yürüsün. Allah Taala bizge birdi berse bularga mindi bersin. Daim şu tüyeldim. Duasını alıp yürüşe versin.